Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир таңыбызда таң шола берүүсү, Утра Лайф берүүсү көнүгүүлөр менен баштайт. Бүгүн да биз көнүгүүлөр менен баштайбыз эфирибизди. Ал эми сиз жаңыдан гана ойгонуп аткан болсоңуз, эң сонун себеп дегенде мыкты учурга туш болдуңуз. Биз менен чогуу таңыңызды баштаңыз. Ал эми дал ушундай спорттук кийимдерди, мыкты сапаттагы спорттук кийимдерди мынакей экранда бажырайып жазылып турат. Дал ошол спорттук дүкөнгө кайрылып алсаңыздар болот. Ал эми биздин таңыбыздын машыктыруучусу ар дайым биздин сүйүктүү Айыз. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңызбы? Эртең мененки көнүгүүлөрдү Сурия намазкардан баштайлы. Бул деген Сурия намазкар которгондо кандай десем, күнгө сыйынуу. Эртең мененки күн чыгарда жаза ала турган көнүгүүлөрдүн бири да. Эң негизгиси бул дем алууну биз тактап алалы. Кыскасы биз манах болобуз бүгүн, бир аз. Жок болобуз. Жок болобуз, жок болобуз. Тибетте бар болобу же Индияда болобу, иши кылып ушул көнүгүүлөрдү ушул Сурия намазкарда баштанат экен да. Эң негизгиси бул дем алуу. Дем алууну ичибиздин ылдый жагынан баштайбыз дагы, жана киндик жака, анан кичине мындай диафрагмага көтөрөбүз дагы өпкөгө. Биз бир кандай десем, көлмөчөнү толтургандай кылып ичибиздин астынан баштайбыз дагы өйдөгө көтөрүлөт экенбиз. Дем алууну мурдубуз менен кичине жылмай алабыз дагы, ошондуктан кичине жанакы тамактын арты жагы менен дем алгандай дем чыгарабыз. Ушул дем алууну ар бир эмеде нагрузкада биз тактап туруп жасайбыз, Колдонуп туруш керек, Биз деген биз жардамчыбыз коврикта, ошонун башына туруп алабыз дагы, акырындык менен колубузду өйдө көтөрөбүз, дем алабыз. Дем чыгарганда колубузду түшүрөбүз. Мен кичине согончокту көтөрүп алатам. Өзүңөр карап көрүңүздөр. Өйдө жана ылдый жака. Дагы бир жолу. Өйдө жакта калып калдык, колубузду өйдө тартабыз дагы, ушу дем алганыбызды кыймылдатып, акырындык менен колубузду өйдө тартып, баштай беребиз. Акырындык менен астыга умтулабыз дагы, жамбаш булчуңдар менен жана белибизди чойгондой кылып артка тартылабыз. Эгер кыйындык жаратып биздин белибиз анча түз болбосо, тизебизди бүгүп алабыз дагы, өйдөрөөк кичине тартылып, колубуз менен жана төшүбүз менен ылдый жана астыга. Бул көнүгүү оңой экен. Кичине эң сонун. Белди түздөш керек да, Акырындык белек менен ошондо. ылдый тартылабыз дагы. Кичине согончок жака тартылып, төшүбүздү кандай десем, бутубузга, тизебизге деле эмес, мындай бутубузга коюп алабыз. Өйдөрөөк жамбаш булчуңдар менен тартылабыз дагы, белибиз түз болушу керек. Дем алабыз. 1-2 цикл дем алууга бизге жетиштүү болот. Анан акырындык менен колубузду астыга коебуз дагы, оң бутубуз артка тартылат. Дем алуу менен акырындык менен колду көтөрөбүз дагы, тизебизди койбойбуз. Тизе коюлбайт, Бутубуз согончок менен, оң бутубуз менен артка тартылат. Өйдө көтөрүлөбүз. Дем алабыз. Дагы 1-2 цикл. Акырындык менен колубуз менен кичине астыга тартылабыз дагы, эми оң бутубузду согончок менен коюп, артты карай умтулуп, оң колубуз менен артка тартылабыз дагы, бирок түздөлөбүз. Сол жака дагы, оң жака дагы жатып калбайбыз. Түз менен өйдө, анан колубузду артка жака. Белек, эң сонун. Эми сол колубузду акырындык менен коюп алабыз дагы, оң колубуз менен тартылабыз. Биз дагы эле баштай элекпиз негизи. Өйдөрөөк колубузду чыканак менен кичине түздөп, анан тартабыз. Кайра ылдый жака. Анан сол бутубузду артка коебуз дагы, планкага окшогон кыймыл аракет жасайбыз. Калабыз. Оппа. Эми тизебизди коебуз дагы. Эгер кыйындык жараса, аштанга йогасында биз негизи чатуранга позицияга өтүп кетебиз. Мындай. Бул кыйындык болгондуктан да тизебизди астыга коебуз дагы, мындай кичине тартылып калабыз. Анан ушул жерден өйдө тартылабыз дагы, бутубузду түздөп, төшүбүздү өйдө жылан позасына өтүп кетебиз. Бутубузду кайра согончок менен коебуз дагы, акырындык менен өйдө көтөрүлүп туруп, ушул позицияга өтөбүз. Эми акырындык менен оң бутубуз астыга тартылат, колубуз өйдө. Көтөрүлөт аз.
Оппа. Дем алабыз. Бир 2 дем алуу бизге жетиштүү. Колубузду астыга, сол бутубузду тартабыз. Өйдө көтөрүлүп, колубузду чет жактан бирге коюп дем алабыз. Дем чыгарабыз. Чынында бардык денебиз иштеди. Албетте. Ушул көнүгүүлөрдө. Дем алабыз. Акактап калдык го. Эми ушуну эле сол бутубузга жасайбыз. Астыга. Кайра башталдыбы? Ушу менен бүтүлөт. Астыга дем алабыз. Эми бизге кичине мындай көнүмүш адат болуп калды. Колубузду астыга дагы сол бутубузду артка. Өйдө көтөрүлөбүз. Дем алабыз. Дем. Сымылды. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Кичине астыга умтулуп туруп, кайра сол бутубузду коебуз дагы, бирок манжалар асты жакты карап туруш керек. Тизебиз ойноп кетпейт. Эми төшүбүз менен өйдө дагы башыбыз анан кандай десем, оң бармакты карап тургандай. Бул экинчи жоокер позасы. Колубузду коебуз. Анан сол колубуз менен чыканакты түздөп туруп, өйдөгө төшүбүздү умтулуп, дем алабыз дагы, акырындык менен колду коебуз. Эң сонун таз ылдый жакта колубузду коебуз дагы, анан оң бутубузду артка да позитив планка калып калат. Планкада кичине турабыз. Мырзалар чатурангага өтүп кетет. Айымдар тизесин коет дагы, төшүбүз менен ылдый тартылабыз дагы, жылан позасына өтөбүз. Кайра согончокту коебуз дагы, өйдө көтөрүлүп туруп, ылдый карай турган көнүгүү. Мунун котормосу ит асты жакты карап турган поза. Эми оң бутубузду астыга коебуз дагы, котормолору аябай күлкүмүштүү. Өйдө көтөрүлөбүз. Биринчи жоокер. Белекке жакты болуш керек. Өйдөрөк. Ушулардын баарын ким которду алды экен? Ылдыга атха мутха шванасана дейт. Бирок мен аны айтсам, сиз мен сөгүнүп аткандай сезилип калышы мүмкүн. Кайра кайдасыз? Атха мутха шванасана. Атха мушха башха. Эң сонун ушу менен дагы бир дем алабыз. Дем чыгарабыз. Эми ушу менен эртең мененки мындай көнгө өзүбүзгө сыйына турган кандай десем эртең мененки зарядка. 2 минуталык убакыттын ичинде жасай алабыз, муну? Даже көбүрөөк да кичине. Бул кичине көнүгүүлөрдү кошуп койсок, алар кичине узарып калышы да мүмкүн. Байкадыңарбы, биз менен чогуу биздин бул жактагы студиядагы жандуу музыканы аткарган Тамга аттуу дагы аткаруучубуз жасады. Ушунчалык сонун болду. Алар эле эмес, операторлор да жасап атат. Кадр сыртында болгон көрүнбөйт. Мен көңүлүм ток бүгүн. Эң сонун. Кийинкиге өттүк анда. Эми бул денебизди жибитип алгандан кийин бутубузду кичине алыстап деп шилтетип, жамбаш булчуңдары жана таз жак, бел жак кыймылдабайт дагы, акырындык менен колубузду кандай десем, бел жакка коебуз, сол колубузду. Оң колубузду өйдө көтөрөбүз дагы, өйдө жакка умтулабыз. Чоюлабыз, Чоюлабыз. Өйдө бир алманы кармап аткандай, тартылып жеткендей. Эми акырындык менен сол жакка, бирок сол жакка мындай сынып калгандай эмес, сол жакты дагы кичине өйдө тартып туруп, анан акырындык менен сол жакка тартылабыз. Колубузду кичине ылдыйга түшүрөбүз дагы сол жакка тартылабыз. Сол колубуз дагы кичине ылдыйлайт, дагы оң колубуз менен тартылабыз. Оң жагыбыз сынып бараткандай болуп атат го. Эми сол колубузду шилтеп таштап салабыз. О, Кудай. Сол колубуз ушунча оор экенин биз билбептербиз, Кичине дагы. Эң сонун. Өйдө көтөрүлөбүз. Оң колубуз белге, сол колубуз өйдө жакка, алмага. Эң сонун. Кайра оң жакты өйдө көтөрүп туруп, анан түшөбүз. Төшөйдө дем алуу. Эң сонун. Эми колубузду кичине ылдыйраак. Дагы дем алып туруп, жана жылмайып акырындык менен оң колубузду таштап салабыз. Жылмайып таштай албайбыз. Эң Кайгыруу сонун. менен таштайбыз. Өйдө көтөрүлөбүз дагы, кичине астыга. Өйдөгө бутубузду кичине шилтеп коебуз дагы.
Ушу менен жыйынтыктайбыз, Албетте. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, аз гана убакыт болсо дагы өтө пайдалуу спорттук көнүгүүлөрдү жасадык. Сиз дагы таңыңызды дал ушундай спорт менен баштаңыз. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Биздин эфир улана берет. Биз менен бирге болуңуз.